Элдик медиа баарына сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Элдик медиа порталынын көрөрмандары. Биз дагы азыр сиздер менен түз эфирдебиз. Бүгүн биз күн кечке өлкөбүздүн саясатчылары, активисттери, коомдук ишмерлери менен кечээки Койташта болгон абал тууралуу, кырдаал тууралуу маектешмекчибиз. Бизге маегибизге ушул жогоруда мен айткан адамдар келип, байма-бай өздөрүнүн оюн ушул кырдаал боюнча билдирип турмакчы. Азырда биздин студиябызда мейманыбыз бар. Коомдук жана диний ишмер Өзбек Ажы Чотонов. Саламатсызбы агай? Сиз дагы бул акыркы абал менен маалыматыңыз бар деп ойлойм. Ушул жалпы эле маалыматыңыз ушул кандай болуп атат, көз карашыңыз кандай болуп атат жана ушулга жооп берип койсоңуз. Өтө жакшы эмес акыбал. Бул нерсе туура болбой жатат, менин оюмча туура болбой жатат. Ушундай чадак чыгаруу, фитна кылуу, араздашуу, мисалы ушул араздашуулардан, фитналардан орусча смута дейт да, смута. Өлкөлөр кыйрайт да. Өлкөлөр кыйрайт. Жарылып бөлүнүп кетет. Мисалы көп да Индонезияда бөлүндү, Суданда бөлүндү, Судандан Эритрияны бөлгөн, дагы бир бөлүп алам деп атат азыр. Анан ошондой аябай бир туура эмес кырдаал болот да. Анан динде да туура эмес каралат мындай нерсе. Мисалы бийликке каршы чыгуу өзү туура эмес да. Мисалы жакшы бийликти шайлап алыш керек, туура шайлап өткөрөт. Анан ошого моюн сунуш керек да. Ошол жанагы белгилүү убактысыз мөөнөт бүткүчө. Анан бизде ушу көптөн бери ушундай фитна болуп келатат. Интернетте, башка жерде аябай жанагындай катуу тиреш, элдерди ошол жака чакыруу, ушундай көптөн бери болуп келатат. Бул такыр туура эмес болот да биздин коомдо. Анан бирок ушу биздин менталитет да ушундай экен да. Мына уже 3-4 революция анан Манастын өзүндө да болгон. Манаска да төңкөрүш кылып келген. Жети хан Манасты төңкөрөбүз деп келген да, бул тарыхта бар да ушундай. Жанагы жомоктордо да бар. Жана Карахан деген ушундай болуптур. Анан Караханды элдер бар, сууга кырып берипти деген жомоктор да бар болчу да. Ошондой жанагындай бунтарский ушу жанагындай дух бар да бизде. Анан бирок Эми биз агай суверендүү мамлекетте жашап атабыз да, мурда тарыхты сарасеп салып, динге сарасеп салып, мурда дагы болуптур деп анан кийин ошол нерсени кайталабаш үчүн эмне кылыш керек? Ал нерсенин баардыгы жакшылыкка алып барбаса керек. Сабыр кылыш керек, тынчтык менен чечиш керек да. Тынчтык менен чечиш керек. Анан мисалы мындай да, өзү негизи эки хан бир жерде жашай албайт да өзү. Ошон үчүн жанагындай эле миграция жакшы болот эми менин оюмча. Барып убактылуу Белоруссия, Россия бир жака барып жашаса жакшы болот дейм да менин оюмча. Тынч болот дейм менин оюмча ушундай да. Анткени жана эки кочконун башы бир казанда кайнап кетет. Эми биякта дагы бир өзүнчө. Демек, сөздүн ачыгы сиздин оюңуз баягы мурдагы президентибиз ушул Кыргызстанда жатып алып, уруш чыгарбастан башка өлкөгө качып кетсе деле качуу же келишим кылып туруп эле ушул убакка чейин чыгып турайын деп чыгып турабы. Ошол менин оюмча ушундай. Эми ситуацияны эметпей эле андай курчутпастан келишимге келип, анан ошондой болсо дейм да менин оюмча. Провокация болбошот да. Мисалы мындай эки киши урушса, элдер кырылса, элдер бири-бири менен жаңылашса туура эмес болуп калат да. Анан ошол ситуацияны тынч эмеде чечип, анан чыгарыш керек да. Эгерде чындап келсе, мен айтмакмын, биз андай 7 областка 7 хан шайлап эле, 7 амир
башкарат го Эмиратты. Эмират деген амирлер да. Ошо 7 амир. Ошондой эле кылып ар бир область өзүнө хан шайласын. Анан кийин бир конституциянын ичинде иштесин. Улам ротация дагы башка жол мененби. Мисалы Афганистанда деле ушундай. Афганистанда ушундай шайлоо аларда практически жана биздикиндей эмес. Бизде шайлоо кылганда бүт баарын эле элди алдап салдап бир нерсе кылып эле колунда бийлиги барларга алып коет да эмени. Ал жакта андай эмес, ал жакта лидерлер анысы эле белгилүү ар бир областтыгы. Ошол жердин эң кыйыны лидер да, ошол хан. Ага эч ким талашпайт да. Дин жаатында сизди баягы илими бар адам катары сурагым келип атат. Ушул шариатта адамды барымтага алуу деген ушу кечеден бери дал ушул Кой Ташта күч түзүмдөрү болгон жаш жигиттерди барымтага алды деген маалыматтар бар. Барымтада калышты дегенчи, ошолго кандай мамиле болуш керек? Барымта жок, бирок жана пленге түшүрүү деген ал чыныгы душмандарда да, бул жерде душманды айтпайсың, бул жерде өзүнүн эле жарандар болуп атат. Анан кийин буну пленный деп айткан го. Мисалы шариатта жанагы асир дейт, ошо колго түшкөн киши. Плен дейт орусча. Анан кыргызчасы даже жок болчу андай сөзүн. Анан барымтага алуу кыргызчасы ба? Барымта эмес бул. Яны колго түшүрүү. Ошо колго түшүрүү ал жана согуш убагында душманды колго түшүрүп алып, ошолорго жакшы мамиле кылуу, аларды андай кордобоо, өлтүрбөө, ошондой бар да. Анан мүмкүн ошол багы обмен кылат. Маегибиз кур болбош үчүн видео алдыдагы видеону көрүп алалы да, андан кийин сөзүбүздү улай берсек. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Тибегле. Тибегле дейбей, мо оозун жаппайлы кыл. Ар бирине тибегле деп эле мине бересиңер. Майыр жоолугу. Чыккыла, тибегле. Согласно указанию руководства ССН ГКМ Кыргызской Республики. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Канчасы оор алды? 26 адам кайрылды, азыр 4 оор абалда жатат, бирөө каза болуп калды, спецназ. 3 спецназ, бирөө милиционер. Көбүнчөсү ушу ок тийгендерди жаганда. Жок, жартысы жана резиновый пуля менен жаракаткандар, анан жартысы спецназдын сотрудниктери, милиционерлер арасында экөөнүн огнестрельный ок тийген. Калгандары тепки жеп сабалып келген да, анан бирөө милиционер башы жарылып, мээсине кан куюлуп, азыргы операция болду, бирсинен чыкты. Бирөөнүн пуляны өпкөсүнө алды. Бир спецназ каза болуп калды. Аны уже моргко жибердиңиздерби? Ал канча жаштагы бала экен? 22 жашта. Аты жөнүн айта албайсыздарбы? Азыр билбейбиз, такташып атабыз. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Наке жогоруда башкы дарыгер Сабырбек Жумабеков дагы белгилеп кетти. Бир ушу күч түзүмдөрүнүн өкүлү каза болгон экен, бир бала. Анан калганы ушул 6 жигит барымтада деп айтылды эле. Бүгүн болсо ошолордун баягы бошотуу болмок да, аларды бошотуп үйүнө жиберебиз дегенчи, бирок ошол дагы эле мына саат жебеси бир 11:30-12ге чукулдап калса дагы ошол баягы ишке ашпай жатканын көрсөк болот да. Анан ушул дагы эле жанагы сөзүбүздү улай берелик, барымта боюнчачы сиз жакшы айтып келаттыңыз эле, ушул барымта негизи эле бул
динге дагы шариятка дагы туура келбейт депчи. Сиздин оюңуз боюнча ушул биздин мурунку президентибиз Кыргызстандын илимдүү, билимдүү адам ушундай нерсеге барышына кандай көз караштасыз? Мен шынында мындай да кайсы өлкө болбосун, мисалы бүт баарында эле жанагындай мондай кылып бийликке каршы болуш, жанагындай баш ийбейм деш, өзү туура эмес да. Бүт эле конституциялардын баарында. Бүт конституция эмне үчүн? Ошол конституция адамдардын баары ошол законго баш ийиш үчүн. Мисалы бир кишиге эмес, президентке эмес, буну законду депутаттар колдоп атат, депутаттар чыгарып атат. Анан кийин бүт элдер президент баш болуп, ошо конституцияга моюн сунушат законго. Антпесе мамлекет ар ким келип, мен силерге баш ийбейм, мен силер кимсиңер деп десе, ал туура болбойт да. Жөн эле берден чынында мындай да кээде биздин мамлекетте эле көп туура эмес иштерди кылат. Чынында биз бирок айта албайбыз да. Айтканга эч ким мүмкүнчүлүк бербейт да, анан туура көрбөйт да. Чынында мамлекет бизде конституция бузуу көп болот. Атамбаевдин убагында деле болгон, Бакеевдин убагында деле болгон, Акаевдин убагында деле баарында болгон. Биз кыргыз чынында жанагындай законду сактаганды эле билбейт экенбиз чынында. Болгон бул нерсе. Жанагындай туура эмес нерсе. Мамлекет жактан да көп ушундай нерселер болот. Мисалы жанагы түрмөгө, бул чынында түрмөгө болду, бул баарыбыз билебиз элдин баары. Да ошого көп нерселер болду. Анан баарыбыз унчуп коюп отурбуз. Мисалы жанагы чоң преступлениялардын баары жашырылып туруп алиге чейин. Кишилер өлдү, башкалар болду. Бүт баары жашырылып коет да. Жанагы ким жазады, баары бекирип да. Демек бул жерде ошол Алмазбек Атамбаевдин бир адамга каршы эмес, жалпы эле мыйзамга каршылыгын көрсөтүшү деп эсептейсизби? Мыйзамга каршы туруш өзү незаконный болуп жатат. Бул преступление да. Биз бир конституция кылгандан кийин баарыбыз ошого боюнсунуш керек конституцияга. Анан кийин ар жерден келип ушинтип эле ар ким мен силерге баш ийбейм. Билгениңер болгола, мен азыр өзүм кишилер менен мисалы мына Афганистанда ошондой өз негизи. Мен жана айттым го, хан баш ийбейм десе, болду баш ийбейт. Анан кийин согуш кылсаң да согуш берет да. Ошо биз ошондой деңгээлде болсо, биз жанагындай цивилизация деп атабыз, цивилизация уровень эмес. Биз деңгээлибиз жанагындай жана Афганистандын эмесиндей болот да биздики. Хан жанагындай бир областтын ханы. Мен силердин законуңарды баш ийбейм, силер адамдардын мен укпайм десе, анан өкмөт жана күчтөр менен келсе да согушат. Аерде кадимкидей бүт баарында куралдары бар, базарларда жанагы помидор картошка саткан эле сатат аерде. Ар ким үйүндө эле жасай берет муну. Ошондой деңгээлге түшүп калып баштайт. Ошол эле мурдагы президентибиздин баягы кече жакында эле айтып аткан сөзү бар эле, Кой-Таштты Кой-Таш элдик республикасы кылам депчи. Буга канчалык деңгээлде ишенсек болот эле? Чындап эле ошол кадамга барат деп эле бул адам. Тамаша айтып атам, анын Кой-Таш республикасы деп. Ким эле ошону эме алмак эле, анан ошо бир кичинекей жолдун жээгинде бир үйүн ким аны республика айтмай жөнүндө ушундай эметип сүйлөгөн сөз дейм да мен аны. Өз негизи чындыкка коошпойт, чындап кабыл алган жоксуз ал нерсени, тамаша катары. Мен айттым го, жанында эки падыша болбош керек. Шариятта өтө жесткий чынында. Шариятта эки халиф болсо бирөөнү өлтүрүп койгон деген. Болбош керек. Жана эки хандын, эки кочкордун башы бир казанда кайнап айткандай, экөө болбош керек. Мен да өзүмчө бир эме кылып алам. Бирок баарыбызга эле белгилүү, бизде бир гана эки хан болбош керек деп атпайсызбы? Бир гана хан бар, бир гана президент бар да, эгемендүү мамлекет болгондон кийинчи. Демек, ошол ал адам өзүнүн дагы эле президент экендигин сездирип аткандыгыбы? Сездириш керек. Өзү мисалы мындай да. Жок, Атамбаев жөнүндө сөз болуп атат да, өзүнүн Атамбаев противостояние деп атат, ошо силер чимкирексиңер, силер баланчасыңар, коюсуңар, дагы башкасыңар, малсыңар, мен силерди баш ийбейм. Силердин эмеңер мага эмпейт. Мисалы деп атат, силердин конституцияңар незаконный. Чынында конституцияны өзү түзгөн. Конституция чынында
конституция жоголуп кеткен керек болсо. ооба. Анан эч ким унчуккан жок да ушунда. Туруп? Конституция жоголду, анан кийин баары бурмаланды, башка бир статьялар кирди, азыр деле канча статьялар кирди. Эч ким билбейт аны. Биз даже билбейбиз. Мындай угабыз ушундай статьялар кириптир деген. Эч ким билбейт муну. Даже эл такыр билбейт чынында. Заказ менен жазылган көп статьялар бар. Эл билбейт аны. Жанагындай көбүнчөсүн грант алган эмелер, МПОлор жазады. Мына биз көп статьяны билбейбиз. Жөн эле мына көп аялдуу алып салыптыр деген эле уктум мен. Башка нерсени билбейм, бирок угаdım да көп нерсе азыр болбойт дейт. Мисалы жанагындай сразу соттолбойт экен, дагы көп адамдар анан кийин жанагындай камалбайт экен, дагы ушундайлар бар экен да. Аны биз билбейбиз. Демек мыйзам тез алмашкан үчүн элдер кабардар боло албай калып жатат дейсизби? Даже элге айтып убара да болгон жок. Даже калың журт эч нерсе деле билбей калды. Бирок закондор пайда болуп калды. Ошондой башкаруулар деле болду. Анан эми мен чакыратам, 7 жыл башкардың, эми ордуңду бер да тынч жаша. Анан бияка өкмөткө да айтмакмын, эптеп чыгарып бергиле, жол зеленый коридор бергиле да кетсин. Тынч болойлу, эл кырылбасын, күчөп кетпесин, тарап кетпесин, аста проблема толтура. Азыр Кытайлар менен да көп проблема болуп атат. Кытай ичинде аябай коркунучтуу. Агай ушу жашыл жолду көрсөтүп, баягы чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бериш керек деп атпайсызбы? Бирок ошол эле Атамбаев айтты эле, мен эч кандай кетпейм, мен Кыргызстан менин өлкөм, бул Кыргызстанда калам депчи. Бул учурда сиз дагы ушу саясаттан артта калбай, баягы байкап жүрөбүз, ошо саясат айдыгында дагы өз пикириңизди айтып жүрөсүз. Бээде калса тынч кандай жашаш. карашыңыз керек? Бээде жашаса тынч жашаш керек, конституцияга баш ийиш керек, бийликке баш ийиш керек. Баарыбыз биз баш ийгенде эле. Мен баш ийбей көрөйүнчү, мен эмне кылат экен? Туруп? Болду, мен камалам. Аны ушу мурдагы экс болсоң эле баш ийбей койсуң. Болду да, экс болсоң бүт эми жөнөкөй жаран болдуң. Кече күнү президенттин, бүгүн жарансың, эми баш ий анда. Баш ийбесең, мен айтам, элдин кызыкчылыгы үчүн чыгып кет деп айтмакмын, чыгып кет. Ошо 5 жылга анан кайра кел. Азыр акча бар. Чыгып, ошокко жашап кайра кел. Эмне бар экен? Бу жерде бирок жанагындай болот да, тирешүү, мешает этүү дейт го, мешает этүү. Ошондой болот. Тоскоолдук кылуу, Тоскоолдук кылуу. Мисалы, иштин жүрүшүнө, элдин тынччылыгына, элдин даже мамлекеттин коопсуздугуна бул чынында чоң коркунуч, мындай нерсе. Элдин тынчтыгы деп калдыңыз, агай, ошо элдин тынччылыгы, мамлекеттин коопсуздугу дегеле жарандарыбыз ушул биздин өлкөдөн азыркы болуп аткан абалдан эмнени талап кылып атат жана эмнени көргүсү келет бул мамлекеттин? Ушул боюнча кичинекей бир сурамжылоо жүргүзтүк элек, азыр ошого көңүлүңүздөрдү буруп койсок. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Мыйзам чегинде болсо, бизден Конституционный палатага типа апелляционный берген го дейм. Ошонун чечимин күткөндө болмок, анан ким билет? Эси мыйзам правовой борыш жатканда правовой. Анан бир жагынан эми күбө катары чакырып аткандан кийин экс-президент барып коюш керек деген ой бар да. Элди ортоба, эмне дейт ба, экитөө шаштарса ортосунда чымын өлөт дегенде болуп мына. Жок, ошо мен деле айтып атпаймынбы, ошо мына ошондой граждандык позиция болсо, право болсо, акты алдеш керек болчу. Кырдаал боюнча оюбуз эмне? Туура меселе кылат Атамбаев. Мыйзам түрүндө жооп берем деген учурунда элдин баары уккан туурабы? Калктын баары уккан. Эми мыйзам түрүндө жооп берсин да кел. Ак болсо ак болуп чыксын. Туура эмес да. Бизге деле мисалы силерге, бизге тынч жашоо керек да. Бул маселе өтө кыйын чындыгында. Мен деле эл катары, эне катары ойлонуп жатам, азыр кырдаалдычы. Бирок менин жанымды кейткени эл эле болуп жатат. Эл деген да кандай? Бизде түшүлүктүн бир тайкылуу болот, эмне болуп атат билбейм, чындыктын кайсы экенин билбей эле. Эл чакырган жака барып, ушундай бир негизи тополоң, карама-каршылык, конфликтке чыккан жакшылык алып келбейт. Закон боюнча келип эме болсо, жооп берип койсоң да, эгер таза болсо.
ошо элди жаңылып чыкпай жатканда эми закон боюнча чакыргандан келип жооп берип коюш керек болчу. Мен ошол эле эме кылып атам. Эми мисалы үчүн мен деле чакырса барбай койсом колумду кайрып алып бармак да. Закон негизиндечи. Законго закон негизинде келип жооп берип койсом. Өзү ошого чакырган мыйзам арында баары бирдей жооп бериш керек деп. Эми өзү жооп бербейби, рас колунан неме кылгандан кийин. Өзүнүн күнөөсү жокпу, актасын, башка эмне дейбиз. Азыркы эми Кой Ташта болгон окуялар мен ойлойм, бул мен жеке оюм, жеке пикирим, бул Атамбаевдики туура эмес. Бул деген элди чагылдырып, экиге бөлүп, ошо өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп жатат азыр. Ошол кызыкчылыктын аркасынан жөнөкөй карапайым эл залакасы тийип атат карапайым элгечи. Региондордон канчадан эл келип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул такыр туура эмес. Эгер мыйзам түрүндө Атамбаевка МВДдан запрос келип, суракка чакыруу мыйзам түрүндө келсе, анда бул ошо мыйзам түрүндө барыш керек болчу. Мыйзам түрүндө барып, суроолоруна жооп берип, тергөөгө жардам берип, ошол баардык күч аракеттерин ошол Кыргызстандын эгемендигин, Кыргызстандын көз карандыгын сакташ үчүн баардык аракетти бул адам кылыш керек болчу. Тилекке каршы андай болбой жатат азыркы учурда. Ошол түндөгү болгон окуялар ошого далил болуп атат азыр. Бул Атамбаевдин бул кылганы вообще элге жакпайт, журтка жакпайт, мусулманчылыкка жакпайт да. Ошон үчүн мен Атамбаевдики туура эмес деп айтам. Элдик медиа баарына сөз беребиз. Бул Кой Таштагы кырдаал тууралуу элдин пикири болду. Биз сиз болуп көп болгондой, элдин баары бир ооздон ушу тынчтыкты, стабилдүүлүктү талап кылып, ошону эңсеп турган кези. Ушул жаман дейбизби, жакшы дейбизби, баары бир кечээки окуядан ушул бир адам набыт болуп кеткени болгондо дагы ал болгону ушул 22 жаштагы жаш күч түзүмүнүн өкүлү болгондугу өкүндүрөт. Эми айта кетсеңиз, ушул адамдын, ушул жаш жигиттин өлүмүнө ким жоопкерчиликтүү болот? Эми чынында аскерде ушул аскерде болот өлүм. Эми беде ситуация ушундай болот. Мен коркуп атам да башка дагы чоңоюп кетпесин деп. Мисалы, бирден эми сен күнөөлүү, мен күнөөлүү деп эми табылбайт. Өткөндө деле Апрель батырлар деп 100ден ашык киши өлдү чын эле. Бейгүнөө, даже билбей өлгөндөр да бар, башкалар да бар чын да. Анан ошол нерсе бизге сабак болуш керек да. Берден да азыр эми кыйын мындай тополоңдо ким өлтүрдү, ким эметти, анан жалгандар деле кете берет, башкалар деле кете берет да. Эң негизиси токтош керек, тынччылык менен бүтүш керек, келишимге келиш керек. Ошо элге тынччылык, өлкөбүзгө биримдүүлүк ушундай керек да азыр. Эмесе чында кырдаал аябай эме курчушу мүмкүн, жанагындай межереген абнеси азыр Facebook'та аябай бузукулар көп чыгып атат. Оштарды кубалагыла, анан мүмкүн деген сөздөрдү чыгып атат. Ар нерселер чыгында чыгып атат. Ушундай сөздөр. Бул деген күчөп кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Чында мен билем, мына жерде, мына жакта тобунун жанында айылдагылар башка элдерди киргизбейт өзү. Өзү жанагындай да, ушундай булар да бар өзү. Бирок мен аны жаман дебейм. Мейли, биз өзүнүн коомуна эч кимди киргизбесе, ошо өзүнүн салты эмеси калып калсын дечи. Бирок бу жерде башкалар колдонуп атат да, провокаторлор ар нерселерди жазып атат, чагымчылык кылып атат, север юг деген чагымчыл сөздөр чыгып атат аябай көп эле интернетте, көптөн бери эле. Анан азыр мына кечеден бери аябай көбөйүп атат ушул нерсе. Анан ошону эрте токтотуш керек, өрттү өчүрүш керек, келишимге келиш керек, эки жактан уступка кылыш керек, мисалы. Мен айттым жанагындай бей анда чыгып кет, зеленый карды сени камап эле коелу, кет. Бар убактылуу да, бул эми сен гражданыңды иштетпейсиз, бирок убактылуу чыгып тур. Өзүң шайлоо өткөргөнсүң, результат. Анан эмнеге нааразы болосуң? Эми тынч отур. Бизге да иштетпей, мисалы, миңдеген кишилер эмгек кылып атат, мээнет кылып атат. Анан ошо мээнеттери бар,
жанагындай бизнес кылып аткандар бар. Азыр баары коркот. Мародерство болуп кетеби, башка болуп кетебиден, чет өлкөлүк инвесторлор бар. Ошон үчүн тынчышыбыз керек. Күтүш керек. Мына ошон үчүн шайлоодо сатылбаш керек эч ким. Сатылбай баарыбыз ошондо бирин бошо. Баарыбыз сатылабыз. Шайлоо болгондо бүт баарыбыз өзүбүздүн тууганга, өзүбүздүн жердешке, өзүбүздүн жана акча бергенге, өзүбүздүн партиялашка деп туруп бүт баарын бузабыз. Анан алып келебиз. Арасында ар кимибиз бар. Анан кийин келип алып, андан кийин чыгарып атабыз да ушундай бунттарды, бир нерселерди. Мына ошондой болбош да бизде. Агай, сиздин ушул ой пикириңизге жана каалоо тилегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, ошо биздин Элдик медиа порталына дагы акыркы болуп аткан ошо Кой Таштагы абал боюнча пикириңизди айтканыңызга ыраазычылык. Биздин эфирде элдерге мүмкүн. Мен мына урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, баарыңыздарды сабырдуулукка, тынччылыкка, биримдүүлүккө чакырмакмын. Чынында бу жерде кичинекей интерестер үчүн баарыбыз жанагындай зыянга учурабайлы. Эң биринчи кезекте биздин өлкөбүз жалпы эл зыянга учурап калбасын, алдырбайлы провокацияларга, жанагындай бир чагымчылыкка берилбейли, акылдуулук кылайлы, данышмандык кылайлы, тынч отурайлы. Муну пайгамбар айткан, ушундай фитне болгондо үйүңөрдөн чыкпагыла деген, отургула. Анан ошондой өкмөт башчыларына айтмак, данышмандык кылып, жолун тапкыла, тынч бүтүрүп, тез бүтүрүш керек бул нерсени. Ошого чакырмакмын да. Өзбек ажы, сизге терең ыраазычылык билдиребиз биздин эфирге келип бергениңизге. Бизде бүгүн